Жаш эне Рахат Исаеванын боюндагы балдарын УЗИ аппараты эгиз ымыркайлар экенин көрсөтүп келген. Жаш үй бүлөгө 3 эм экенин тастыктаган баракча келгени менен алгач анын чейин ишенген эмес. 12 январь күнү Кош бойлуулуктун 34-жумалыгында Ош шаардык төрөт стационарында көз жарган. Төрөтү оор болуп, консилиумдун негизинде операция жол аркылуу ишке ашкан. 3 уул ымыркайдын эң чоңу 2 кг 50 грамм, кичинесинин салмагы 1 кг 800 грамм болгон. Учурда эне балдардын ден соолугу калыбына келип, тайнеси караганга көмөк көрсөтүүдө. Жакшы, ушу неберелерим өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Келечекте жакшы жигиттерден болуп чоңойсун. Эми ушул 3 эмди багыштап эле неме экен. Адашып кетебиз кээде, үчөө кээде бирде ыйлап калышат, кызым экөөбүз карап атабыз. Бул менин төртүнчү неберем. Мындан мурун бир кыз, 2 уул болгон. Азыр 3 болду. 6 бала, 6 неберели болду. Ушул кыз. Рахат айым жолдошу менен 2007-жылы турмуш курган. Бул мезгилге чейин бир кыз, 2 уул төрөп, тарбиялап келет. Эми 3 уул кошулуп чоң үй бүлө болуп калды. Жаш үй бүлөнүн бүгүнкү күндө жеке турак жайы жок. Жолдошу дагы жеке компанияларда иштегендикте мамлекет тарабынан жөлөк пул дагы чегерилген эмес. Рахат айым шаар бийлиги колдоо көрсөтүп, батир белекке алсам деген үмүтүн жашырган жок. Азыр ден соолуктары жакшы, Кудайга шүгүр. Уже торолуп барышып атат күндөн күнгөчү. Анан 3 эмди карашыбы кыйын эле экен. Негизи бардык эле энелер түшүнсө керек. Негизи бир баланы караш деле негизи өтө эле оор. 3 бала негизи 3 баладай болот экен да. Азыр түнкү уйкум деле уже жок болуп эле калды да. Баягы бири ойгонот, бири уктаганда бири молду, анан бир эмеси бирөөсү ойгонгондо булардын эмес үчөө тең өзүм да ойгонуп кетишет экен да. Анан успеть этпей калабыз да. Бирөөсүн мен эмизип аткан болом, апам келип карашат да. Апам малюткасын бирөөсүнө малютка берип аткан болот. Мен өзү үйдө элемин, балдар менен. Бул 3 бала менен такыр эле жумушка иштей деле албайм негизичи. Ооба, үй болсо жакшы болмок. Негизичи өзүбүздүн атыбызда үй жок да негизичи. Анан мэриядан үй эме кылса аябай эле чоң жардам болмок, сүйүнмөкпүз. Жергиликтүү бийлик эне балдардын абалынан бүгүн кабар алып 30 000 сом материалдык колдоо көрсөткөн. Жаш үй бүлөнүн турмуштук шартын эске алуу менен бирге мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пулдарды толук чегерүү милдетине тийиштүү кызматтарга тапшырылган. Турак жай берүү үчүн атайын шаардык кеңешке сунуш берилип, иш кагаздарды чогултуу жакынкы күндөрү башталышы кабарланды. Жол биздин мына шаардык кеңештин 145 токтому бар. Ошол токтомдун негизинде дагы материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Биз барган учурда аябай баягындай өзүнүн ушундай көйгөйлөрүн айтты. Чындыгында бул жаш үй бүлө ушул 3 эм менен 6 балалуу болуштур. Буга чейин дагы ушу балдары менен эч кандай пособие албаганын айтты. Эне балдары менен бирге болуп, азыр сооктун күнү. Анын ордуна ушу биз өзүбүз чуркап документтерин толтуруп бергенге дагы социалдык башкармалыгына, СОС кызматкерлерине дагы тапшырмалар берилди. Өзү негизи бизде аябай төрөттүн саны дагы жылдан жылга өсүп атат. Өлкөбүздөгү элдин демографиялык өсүшү соңку жылдары жакшырып келе жатканы байкалган. Айтсак, Ош шаарында 2020-жылы 184 эгиз төрөлсө, анын ичинен 3 эм жарык дүйнөгө келген. Узаган жылы 186 эгиз наристенин 2 учуру 3 эм болгон. Кыргызстанда 7 баладан соң батыр эне статусу берилет. Өткөн жылдын октябрь айынан тарта жөлөк пул 2 эсеге көбөйгөн. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ооба, негизи мен Айдаровада частный клиникада учетко турганмын. Негизи ал жакта карашкан, Гүлзат эжеге турганмын. Анан УЗИге түшкөндө негизи 2 деп айтышкан башындачы. Анан кийин түшкөндө 3 деп айткан. 3 деп айткандан кийин баары ишениш кыйын экен да. Биз 3-4 айына чейин деле эгиз болсо керек деп жүрдүк. Анан баягы УЗИге барган сайын 3 тройняшка деп айткандан улам уже өзүбүздүн деле эмебиз көнүп баштады да, значит 3 экен деп. Бирок төрөлгөнгө чейин деле кыйын экен ишениш, чындап эле 3 төрөйм же 2 төрөлөбү депчи. Анан Кудайым берди, 3 төрөдүм.